Ким? Адекс салган үй, ушер. Ассаламу алейкум, туугандар. Адекс курулуш компаниясы YouTube каналын көрүүчүлөрү, биз дагы бир кезектеги объективге келип калдык. Бул Бишкек шаарынын Көк Жардагы жайгашкан объекти, 90 метр квадрат болгон 2026 жылы биринчилерден болуп салдырган үйүбүз. Уже бүт баардык жумуштардын 90% жумушун бүтүп, кардарга тапшырып бергенбиз. Бүгүн буюрса сырткы бронь эшигин тагат дагы акыркы этаптагы жумуштары да. Бул үй 90% деңгээлине чейин полностью бүтүп кеткенбиз. Бунун суммасы 2 миллион 680 миң сомго договор түзүп, бүт баардык жумушун бүтүрүп бергенбиз туугандар. Планировкаларда өтө сонун, бүт баардык дизайнерский проект менен чийилген. Сонун планировкадагы үйлөрдүн бири десем болот. Эң популярный, көпчүлүк кардарларга көңүлүнө толгон проектлердин бири туугандар. Сыртынан баштап айтып кетчү болсок, өзүңүздөр көргөндөй фундаментин 80 көтөргөнбүз. Ичине болсо 60 сантиметр нөлүн куйганбыз туугандар. Стеналар болсо 3 метр высотасы, сип панелден тургузулган. Сырткы фасады болсо Тектоникөл компаниясынын Халберт деген ушундай каменный фасадный плиталары жасалган туугандар, кирпичтин имитациясында. Углдарын болсо антрацит болгон металлический жаналар коюлгандагы, бүт фартуктардан бери бул терезенин уголокторунан бери ушундай антрацит болгон жаналарды коюп бергенбиз туугандар. Терезеси болсо 3 слой. Бул дагы баага түздөн-түз таасир этет туугандар. 3 слой терезелерди койгонбуз. Бул дем ночь сыртынан антрацит, ичинен ак көрүнөт туугандар. Фронтондорун урганбыз. Өзүңүздөргө көрүнүп аткандай, бүт бардык суу аккыч турбаларынан бери биз бүтүрүп бергенбиз туугандар. Ушул видеодо ушул үйдүн кайсыл жерин көрүп турган болсоңуздар, кайсыл жумуштар бүтүп койгон болсо, ошолордун баардыгын Адекс курулуш компаниясы салып бергенбиз туугандар. Мунун чатырын болсо биз профнастил менен жапканбыз. Бул жакта көрүнүп турат. Мынакей. Чатырдын үстүнө колдонгон материалдар, бул чатырды жапкан эң сапаттуу, оңойчулук менен краскасы көчпөгөн. Анан кийин бунун талышнасы дагы туугандар 4,5 эң калыңдардын бири десем болот. Адекс курулуш компаниясы сапатына басым жасап, көбүрөөк кардарлардын көңүлүн алалы деген максатта иштеп атабыз азыр. Эми үйдүн ичиндеги планировкаларын көрсөтүп кетели. Буюрса биз бул жерге лестницаларын да куюп беребиз. Бул жерде почти 98% жумушу бүтүп калган туугандар. Ушундай чыккан эле чакан лестничный площадка. Бул жерде турган стойкаларды биз ушундай вагонка менен афишка алганбыз. Вагонкалардын уголоктору менен үстүлөрүн дагы полностью вагонка менен афишка алып бергенбиз. Бунун сыртындагы бронь эшигин дагы кардар өзү каалагандай кылып тандайт. Биз сметага 25 миң деп көрсөткөн болсок, кардар 50 миң сомдук эшик тандачу болсо, биз кардар бизге 25 миң сом кийин перерасчет кылганда төлөш керек болуп калат дагы. Анан кийин кардар андан арзаныраак эшик тандап калчу болсо, биз кайра кардарга акчасын кайтарып беребиз туугандар. Бүт нерсеси баардыгы бүт эсеп менен туугандар. Сиздерден 1 сом дагы ашыкча жейин деген ниетибиз жок. Киргенде ушундай прихожая бөлмөсү, ар дайымкыдай эле прихожая бөлмөсүндө биздин шит прибор орнотулган туугандар. Бул шит приборлор көпчүлүк ойноп калат экен, бул жакта распред коробкаңар жок экен, аны кийин колдонгондо ыңгайсыздык жаратат, мен эртең жана болгондо депчи. Бирок биздин ар бир включательден келген проводдор, распред коробкасы жок эле прямой ушул жаналарга келип, автоматтарга келет. Ар бир точкадан келген бул автоматка келип калат. Бул жерден, если ошол точкадан бир эле ысып же замкание болчу болсо, бул автоматически ошол точканы өчүрүп коет туугандар. Диф автомат деп коет, умный счетчик туугандар. Бул прихожаядан киргенде эле ушундай коридор бар. Коридордон киргенде бул жагы кенен холл студиясы десем жаңылган болбойм. Кухонный менен бул жагында ТВ зоналары менен холлу, столовый зонасы бүт баардыгы буйруса ушул кенен аянтчада болот туугандар. Мынакей, жана терезелерди сыртынан көрсөтүп кеттим го. Бул жагынан антрацит болуп турат дагы. Бул жагынан болсо ак ички дизайн интерьеристерге өтө ыңгайлуу келчү сонун болот. Анан кийин бул терезелер дагы трехслойный туугандар. Баскетный сеткалар коюлган, бүт баардыгы сапаттуу, мыкты деңгээлде жасалган десем болот. Бүт баардык сантехнический системаларды, канализационный выводдарын бүт баардыгы жасап кеткенбиз. Сиздерге калчу жумуштар болсо, ушул ичинен могул кухняңыздардан фартугун, кафелин урастар. Полностью сиздер если краска кылчу болсоңуздар, ушул биз бир слой шпаклевкасын чегиз кылып тартып кетип атпайбызбы?
ошонун сыртынан экинчи слой шпаклевкаңыздар тартасыздар дагы шкурка кылып туруп краска кылып бересиздер, же болбосо обоюңуздар чаптап аласыздар. Бүт сиздердин косметический ремонтуңуздарга бүт бардыгын даярдап бергенбиз. Полный болсо көрдүңүздөр да, теп-тегиз кылып наливной полду куюп койгонбуз. Бунун үстүнө кааласаңыз ушул бойдон эле линолеум салып алсаңыз болот, же болбосо подложка таштап туруп паркетиңизди, ламинатыңызды салып алып дагы сону кылып жашайбыз. Потологум болсо бул үйдүн 2 680 000 сом чыккан себеби дагы биз могу потологун андан бери полностью обшивка кылып бергенбиз. Бардык видеолордо айтып кетчү элек, потологдорун жасабай кетип баратып эле. Эсте сиздердин потологуңуздар тегиз болсо, биз жасап кетебиз деп. Мынакей туугандар. Потологуңуздар бул жерде эч кандай теневой профиль жок, бул жерде эч кандай трековый освещение жок. Бүт бардыгы тегиз стандартный эле, азыркы учурдагыдай минимализм болуп турат. Ошол себептен биз ушинтип жасап кете беребиз. Жок, мен ушундай подсветкалар менен кылам, трековый освещениялар кылам, бир аз өзгөчөрөөк кылам деп турган болсоңуз, ал жумуштарын буюрса сизге калтырып коебуз. Каалагандай кылып табитиңизге жараша эртең косметический ремонтун кылып атканда чогуу бүтүрүп аласыз туугандар. Бүт электромонтаждары проект менен тартылган туугандар. Сиздер эртеңки күнү эч кандай бул жактан удлинитель менен башка комнаталарга же болбосо отурган жериңизге точка тартып барып зарядка сай отуруштун кереги жок. Анткени бул жерде бүт бардыгы заранее ойлонуштурулган. Мисалы ушул жерде жанагыңыз боло турган болсо, кухонный гарнитуруңуз, тефалиңизди сайганга дагы, микроволновкаңызды сайганга дагы, жана башка нерселериңизге сайганга дагы өтө ыңгайлуу кылып ойлонуштурулган туугандар. Даже могу жерде айтып атпаймынбы? Бул жер ТВ зонасы холл болот. ТВ зонасынын телевизордун дагы точкасы бар, антеннанын дагы точкасы бар, Wi-Fi'дин дагы точкасы бар. Бүт бардыгын сиздерге чейин растап даярдап койгонбуз. Бул жерде эртеңки күнү эч кандай электромонтажды демонтаж кылып, же болбосо дагы бир нерселерди кошуштун кажети жок. Бүт бардыгын заранее ойлонуштуруп койгонбуз. Анан кийин бул үйүңөр как термос болуп калат экен. Стенасынан аба кирбесе, терезеңер болсо пластиковый болсо, кандай кылып кышында жылыйт, же болбосо жайында ысып кетет, үйдө аба алмашуу системасы жок болот, бул жак жыгач жыттанат дей бергендердин бардыгы жалган эле кеп туугандар. Жылына 150-200 үйлөрдү салып атабыз, кардарлардын көңүлүн алып атабыз. Анан кийин бул үйдөгү аба алмашуу системасы туугандар за счет вентиляция болот да. Бул жерден таза аба кирет дагы, сырттан кирген абаны регулировка кылганга мүмкүнчүлүк бар. Бул жерден таза аба кирет дагы, бул жактан естественный вентиляция сорып кетет. Анан бизде естественный вентиляция, принудительный вентиляция деген бар да. Сиздерге жалпак тилде түшүндүрүп кетейин. Мынакей. Бул жерде принудительный вентиляциянын моторчиги турат. Үстүнөн орнотулгандагы бул жерде өзүнүн режимдери бар. Мисалы үйдө коноктор келип бат албай, үйдө ашыкча жагымсыз жыттар чыгып, же тамактардын бир нерсе жыттар болуп, естественный вентиляция соргонго жетишпей атса, аба алмашуу системасын жакшыртканга жетишпей атса, абаны тазалаганга жетишпей жатса, ушул моторчик аркылуу, ушул моторчиктин жардамы менен сиздер аба алмашуу системасын жакшырта аласыздар. Мындайча айтканда, үйдүн естественный вентиляция өзү бир темпте сора берет абанычы, а бул болсо ошону ылдамдатканга жардам берет. Булардын дагы бүт бардыгын биз Adex куруш компаниясы жасап бергенбиз, бирок булар дагы баага түздөн-түз таасир этет туугандар. Принудительный вентиляция кылганыбыз үчүн бир аз кызмат акы кошулат. Бунусу жок болсо бир аз арзаныраак болот. Мисалы бул потологу высотасы 3 метр болуп турат да. А сиздер 2,80 кылсаңыз, андан арзаныраак болот. 3,20 кылсаңыз, андан кымбатыраак болот туугандар. Бунун потологуна болсо биз пенобетон куюп бергенбиз, жылууланган чашка. Если ошондо сип панель кылчу болсоңуз, анда баа дагы кымбатыраак айланат туугандар. Бул пенобетон бир аз арзандатылган варианты. Кааласаңыз надежный болсун, сапаттуу болсун десеңиз, биз сиздерге сип панелин дагы үстүн кылып бергенге даярбыз туугандар. Эми жай көрүсүздөр, планировкасын бул жагында студия холл кухнясы менен болду. Бул жагы коридору, бул жагы сан узул бөлмөсү туугандар. Бир кабаттуу болгон эң сонун планировкада үй. Сан узул бөлмөсүндө дагы бүт унитазга болчу жерлерин, душовый кабина болчу жерлерине ысык суу, мыстак суулардын канализационный системаларын бүт баардыгын тартып бергенбиз. Анан кийин бул жерде 2 слой влагостойкий гипсокартон чатып бергенбиз. Эмне үчүн дегенде, эртеңки күнү сиздер ушул влагостойкий гипсокартондун үстүнө кафелди уруп кете бересиздер дагы, ошондо бул сантехник системаларды эч кандай выпирать этпейт. Көпчүлүгү кардарларга биз бир слойн эле тартып өткөзүп берип койчук. Каласа 2 слойн өзү кылат, болбосо буларды наружный кылып койчу да. Пулгарларыбыз болсо, булардын баардыгын скрытый болсун деген максатта
сонун кылып ушундай сапаттуу влагостойкий камовдун влагостойкий гипсокартондору менен чатап бергенбиз. Санузулдарына дагы полностью сантехник система, электромонтаждары бүт баардыгы жасалган. Эртеңки күнү ушул жерге аристон койчу жерлерине дагы, точкаңыз койчу жерлерине дагы жада калса, сиздер кухняда эмне туалетиңиздерде турган жана круглый, азыр мода болуп атпайбы, круглый подсветкасы менен турган күзгүңүздөргө дагы биз проводдорун заранее чарып кетебиз туугандар. Андан эч маселе болбойт да. Бул биринчи уктоочу бөлмөсү. Биринчи уктоочу бөлмөсү дагы бүт баардыгы ылайыкташылган. Мынакей могу жерге диваныңыздарды, спальня диваныңыздарды койчу болсоңуздар, эки четинде тумбочка болот. Тумбочканын үстүнө телефонду зарядка салып коюп, тумбочканын үстүнө телефонду коюп, жатып алып, эртең будильник коюп жатып бересиздер туугандар. Бул жакта дагы рекуператордор коюлган, аба алмаш системасы жакшы болот, сиздер жакшы эзе аласыздар. Анан кийин ушул вентиляция жөнүндө бир нерсе айтып кетейин туугандар. Если сиздердин үйүңүздөрдө вентиляционный система жок болсо, анда ал үйдө жашаш бир аз кооптураак. Сиздердин ден соолугуңуздарга түздөн-түз таасир этиши мүмкүн. Эмне үчүн? Сиздер кирпич үйдө саласыздарбы, шыбак илгерки үйлөрдө жашаштарбы, башка материалдар менен салынган үйлөрбү, айырмасы жок. Кандай үй болбосун, вентиляционный система обязательно болуш керек туугандар. Аба алмашуу системасы жакшы болбосо, анда сиздердин башыңыздар ооруп кыйналыштар мүмкүн да. Бул аба алмашуу системасы бар, вентиляционный системасы бар үйлөрдө уктасаңыз, уктагандай болосуз, эс алсаңыз, эс алгандай болосуз туугандар. Анан кийин үйлөрүңүздөрдө вентиляционный системасынын жакшы иштебей жатканын кантип текшеребиз дей турган болсоңуздар, если сиздердин кышында терезеңиздер тердеп аткан болсо, бурчтарыңыздарда плесень басып аткан болсо, ошолор вентиляционный системанын жок болгон себептен ошондой болот туугандар. Если терезеңиздер тердебей эле жакшыракай болуп туруп, бурчтарыңыздарда плесень эч нерсе жок болсо, анда сиздердин үйүңүздөрдө буюрса вентиляционный система бар туугандар. Бул эми экинчи уктоочу бөлмөсү туугандар. Экинчи уктоочу бөлмөсү дагы точно эле ошондой бүт баардыгы сонун ыңгайлуу кылып жасалынган проект туугандар. Бул бөлмөдө эки уктоочу бөлмөсү, санузулу, коридору, холлу, столовый зонасы, кухнясы, бүт баардык шарттар менен айыл жергесине, же болбосо дачаларга, же болбосо участогуңуз чакан болсо, ушул сыяктуу чакан үйдү салып алып туруп, жыргап жашаганга не жетсин туугандар. Адекс Курулуш компаниясы сапаттуу кызмат кылып бергенге, сиздердин ар бириңиздерге, кыялыңыздардагы үйдү салып бергенге биз даярбыз туугандар. Бул үйдү биз 4-апрель күнү баштаганбыз. Бүгүн болсо числонун 30-майы туугандар. 2 айга жетпеген убакытта 90% деңгээлин бүтүрүп кардарга тапшырып бердик. Бул үйдү жана башында айтып кеткендей 2.680.000 сомго салып бергенбиз. Долларга чаксак болсо $30.600 болот экен туугандар. Квадратына чакканда $340 айланып калды ар бир квадраты. Бирок алар кайсыл жакка кетип калды, основной суммалар бүт баардыгы буюрса силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм туугандар. Бул кардар болсо биз менен келишим түзүп атканда акцияга ээлешкен. Бул 55.000 сом скидка кылып берген. Мындай айтканда 10 сип панелди бекер кылып бергенбиз туугандар. Ошол акция дагы деле уланууда. Могул 1-инен баштап ушул айдын 20-сына чейин кимде ким договор түзүп биз менен келишим түзүп, үй салууга келишим түзүп калган болсо, ошол кардарларга 55.000 сом скидка кылып беребиз. Мындай айтканда 10 сип панели сиздерге бекер болот. 10 сип панелди примерно элестетиңиздер үчүн бир спальный бөлмөңүздөр туруп калат туугандар бекерге. Шансты колдон чыгарбай, ушул каналга подписка кылып, ушул видеолорго лайктан басып, бул эле үйдүн эмес, дагы толтура биздин коттедждердин салган, городоктордун салган, чоң стройкалардын, же болбосо чакан үйлөрдүн бүт баардык обзорлору бар ушул каналда. Кирип көрсөңүз болот. Же болбосо дагы жаңы үйлөрдү
тартып ушул каналга киргизебиз туугандар. Подписка кылып, лайктан басып, ар бир видеону өткөзбөй көрүп турсаңыздар, буюрса түшүнүктүү болот. Дагы да кененирээк маалымат алам десеңиздер, биздин телефондорго чалып туруп суроолоруңуз болсо берсеңиздер болот. Же болбосо биздин офиске келип туруп, биздин материалдардын бүт баардыгын, сертификаттарын көрүп, материалдарды кармап көрүп, текшерип көрүп, биздин компаниянын иштеп аткан жумуштарын көрүп, алып барган жумуштарды көрүп, биз салган объектилерди барып көрүп, ошондон кийин сиздер дагы жакшы чечимдерди чыгарганга мүмкүнчүлүк болот. Адекс Курулуш компаниясы сапаттуу кызмат кылып бергенге ар дайым даярбыз. Биз менен договор түзгөн күндөн баштап 3 айдын ичинде кыялыңыздагы үйдү биз салып беребиз. Ал 4 этаж болсун, 5 этаж болсун, чоң 1000 квадрат гостиница болсун, же болбосо 60 квадрат үй болсун, айырмасы жок туугандар. 3 айдын ичинде буюрса кыялыңыздагы үйдү биз салып беребиз. Адекс Курулуш компаниясы ар дайым кызматыңыздарда. Ассаламу алейкум.